Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин өлкө коопсуздугун сактоо аскер кызматында иштеп жүргөн адам эмгек өргөсүндө жүргөн жерден кайрадан мурдагы ишине кайтып өтө бир чоң кылмыштуу топту жок кылды. Тасма 2024-жылы чыгып ары кеч деп аталат. Анда акырындан талдообузду баштай берели. Каарманыбыз Адам Клей ары сүзө турган убакыт келип ары кечтик менен алектенип жүргөн. Бул убакта анын кошунасы Элоиз Паркер өзүнүн жумуштары менен ноутбук чукулап жатты эле. Бир маалда эле анын ноутбугунан белгилер чыгып, сиздин жесткий дискиңиз бузулду. Батыраак кайрылбасаңыз ага жазылган нерсенин баардыгы күйүп кетиши мүмкүн десе, ал дароо эле коңгуроо кылып, белгидеги жазылган байланыш номерин эсине түшөт. Коңгуроону алганда менин атым Бойт, мен сиздин маселеңизди түшүндүм. Сизге программаны башынан орнотпосок ноутбугуңуз бузулуп калышы мүмкүн. Убакытты эртелетпесек, жесткий дискиңиздеги нерселер өчүп бара жатса, Элоиз Паркер шашылып кетип, компьютер деген нерсени жакшы түшүнбөгөндүктөн жанагы Бойт айткан нерселердин бардыгын аткара баштайт. Анда Бойт: сиз бизге ноутбугуңузга киргенге уруксат беришиңиз керек, мен бул жактан бардыгын оңдоп коем. Сырсандарды айтыңыз деп эле керектүү нерселерди жаздырып алып эле бир нерселерди оңдой баштайт. Көрсө, бул Бойттун адамдары эч кандай оңдоочулар эмес эле, алдамчылар экен. Алар ушундай кары картаң ишенчек адамдарды алдап акчаларын алып коюшат экен. Бул жолу алардын колуна каарманыбыз Элоиз Паркер түшүп, анын дагы өмүр бою топтогон $2 миллион жана майда чүйдө эсебиндеги акчаларынын бардыгын алып салышат. Бир кезде эле буну байкап калган Элоиз эмне кылышын эле билбей калды окшойт. Кечинде арысын сүзүп бүткөн Клей карагулжанын балындай таза балдарды алып, андан кошунасына бир аз оститип коеюн деп Элоиздин үйүнө келип калат. Бирок кошунасынын үйүндө жарыктардын бардыгы өчүрүлгөн экен. Анда Клей бир нерсени түшүнүп калып, акырындан кирсе эле анын артынан бир кыз келип тапанча такай баштайт. Көрсө, бул Элоиз Паркердин кызы Верона Паркер экен. Ал ФБРдин тыңчысы болуп иштечү. Биз мындан соң Элоиз жанагы акчаларын алдырып койгондон кийин кайгысына чыдай албай өзүн өзү атып алганын түшүнөбүз. Бирок өкүнүчтүүсү, Элоизди Клей өлтүргөн окшойт деп келген тартип сактоочулар Клейди алып кетип алышат. Анда Верона апасынын үйүн ар жак бер жагын изилдеп жатып, анын ноутбугун текшерип, бир тыйын дагы акчасы калбай калганын көрдү. Бирок эртеси Клейге карата эч кандай далил жок болгондуктан аны коюп берип жиберишет. Анда Верона Клейге келип: мен сизден кечирим сураймын. Башында түшүнбөй туура эмес мамиле кылып койдум окшойт деп экөө сүйлөшүп олтуруп калышты. Биз ушул жерде Клей менен каза болгон Элоиз ушул убакытка чейин жакшы мамиледе жашашып, өтө бир мыкты кошуналардан болуп жүргөнүн түшүнөбүз. Ошондуктан Элоиздин каза болгонуна Клей дагы катуу кайгырып жатты. Кызы Верона: мен апамдын эмне үчүн өзүн өзү өлтүрүп алганын түшүнүп калдым, аны алдап коюшуптур. Байкуш апам мугалим болуп өмүр бою иштеп акча топтоду эле, анын бир тыйын да калбай алып коюшкан экен. Мен бирок алардын бардыгын табам десе, оюна бир нерсе келген Клей ал жерден кетип, арыларды караган кутушалардын ичинен байланыш аппаратын алып чыгат дагы түшүнүксүз эле бирөөгө коңгуроо кыла баштайт. Ал коңгуроо кылып, мага бирөөнүн дарегин таап бер десе, байланышты алган адам дароо эле аны таап берет. Анда эки темир бөтөлкөгө бензин алып Клей ошол жака барып, ал жерден кароолчулардын көздү жумуп ачкычагында эле төпөштөп салды. Сыягы бул Клей жөнөкөй эле ары кеч эмес окшойт. Ал буга чейин биз Элоизди алдап койгон адамдардын кеңсесине кирет дагы кыйкыра баштайт. Анда отургандар аны тоготпой койсо, бир экөөсүн бастырып жиберет дагы жанагы бензинди төгө баштады. Бир маалда Бойт күзөтчүлөр менен келип, каарманыбыз күзөтчүлөрдү дагы уртукмок алып, бирок ал Бойтко тийбей коет да ал жерге жарылуучу затты орнотуп: сага дагы бир күнөөсү жок кардар чала турган болсо, бул жериң жарылып кетет. Сенин адамдарың эмне болот, мага баары бир деп эле каарманыбыз ал жерден кеткен кезде жарылып кетти. Биз мындан соң Бостондогу кеңселердин биринде Дерек Денфорд деген баланы көрөбүз. Ал скейт тээп алып, өзүнчө эле жашоонун кереметин сезип жүргөн кезде Бойт ага коңгуроо кылып, биздин колл-центрди бирөө келип жардырып кетти. Ал бизге нааразы болуп акчасын алдырып койгон кардарлардын бири окшойт. Мен эми кандай кылайын десе, Дерек ага кайрылып: сен ушундай майда чүйдө менен деле мага коңгуроо кыла бересиңби? Өзүң бир-эки адамдарды таптагы куралдарды алып алып, жер менен жексен кылып сал да. Болду, эми менин башымды оорутпа десе, Бойт эмне кылышын эле билбей калат. Мындан соң эс алып жаткан Веронага анын дем алыш күнү экенине карабай эле жумуштан коңгуроо кылып чакырып алышты. Анткени жанагы жарылып кеткен United Data Group ишканасына барыш керек экен эле. Анда Веронага берилген маалымат боюнча кимдин жардырганы такыр эле белгисиз экен. Анткени видео тасма тартыла турган жер дагы күйүп кетип, ал жердеги маалымат жок болуп, колл-центрдеги аны көргөндөр эчтекени айтышпаптыр. Анткени алар өздөрү дагы мыйзам алдында таза меселе. Бирок кызыгы, Бойт адамдары менен Клейди дароо эле таап алышты. Алар жини келип, каарманыбыздын арыларды кармаган кутучаларын аткылашып, анын артынан акырын бара жатышса, Клей аңдыгандарды дароо эле сезип калат. Давай, выходи к нам поиграть! Куралдар менен келген Бойт өзүнөн кетип эле кыйкыра баштайт. Бирок каарманыбыз үчүн булар деле эчтеке болбой калды окшойт. Анткени 3 куралчанды тең дароо эле жок кылып, Бойттун колун тапанчасы менен кошуп эле кесип салат. Бул убакта жарылган жерден сурак алып жаткан Веронага шериги Уайли келип: сенин апаңдын үйү дагы жарылып кетиптир. Ошол жака баралы деп үйүнө барса, үй буга чейин эле өрттөнүп, түгөнүп калган экен. Ал жердеги өлүктөрдүн чөнтөгүндөгү документтерден United Data Group'тун мүчөсү экени аныкталат. Анда Верона менен Уайли бул жерде ары кештин тиешеси бар экенине күмөнсөнө башташты окшойт. Биз
Биз мындан соң Бойттун кайрадан Дерекке чалып жатканын көрөбүз. Бирок бир маалда эле Клей ал жерден пайда болот дагы Бойтту байлап салып, өзүнүн унаасын жүргүзүп эле аны сууга ыргытып жиберди. Мындан соң ал Бойттун уюлдук аппаратын алып Дерек менен сүйлөшүп, сен жаш эле бала окшойсуң. Акыркы катыңды даярдай бер, сен жакында өлөсүң. Мен сени кайдан болсо дагы табам десе, муну уккан Дерек эмне кылышын билбей атасына кайрылат. Көрсө атасы бир кезде ФБРдин башчысы болуп иштеп жүргөн экен. Анда Дерек ага бардык маалыматты берип, мен анын ким экенин билбеймин, бирок ал өзүн ары кечмин деп коет экен. Ушул гана маалыматым бар десе, атасы бир нерсени сезип калды деп айтор. Эми сенин өмүрүң аз эле калыптыр. Мен сага эч кандай жардам бере албаймын. Буга чейин каалагандай жашадың. Сенин бир колл-центрин жарылып кетти. Андайдан сенде 20дай бар. Апаң экөөбүзгө эркелеп каалаган мыйзамды бузуп жүрөсүң. Мен деле негизи бул жерде иштегим келген эмес, бирок апаңды сыйлап иштеп жатамын. Эми бул жагын өзүңчө иш деп айтат. Сыягы буларда ата менен баланын ортосунда деле мамиле бир кызыктай окшойт. Биз мындан соң Деректин атасы Уоллес аялы менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Анда аялы балабыз аябай эле катуу коркуп калыптыр. Сен аны сөзсүз коргоонуң. Сен мага убада бергенсиң десе, Уоллес эми ал өзүнүн маселени өзү туудурду да. Менде эмне күнөө десе, аялы болбой эле сен убада бергенсиң, убадаңды аткаргын деп эле Уоллестен сурана баштайт. Мындан соң Верона менен Уайли Бойттун өлүгүн таап анын колунун кесилгенин көрүштү. Бир кезде каарманыбыз Клей куюучу май куюп алайын деп бир жерге келип калса эле, анын артынан бир унаага келип сүзүп, андан бир кыз чыгып эле Клейге кол сала баштайт. Ал күчү жетпей калганда пулемотун алып чыгып алып аткылап баштасам, Клей аны алыстан уктата чабат дагы ошол жерде өрттөп салат. Кызды өрттөп салгандан кийин Клей анын колун кесип алганын көрөбүз. Көрсө бул Клейге кол салган кыз дагы ары кечтердин бири экен эле. Деректин атасы Уоллес эски таанышы Дженетка чалып, Клейди өлтүргүлө деп буйрук берген экен. Бирок Клей жанагы биринчи ары кеч кызды өлтүрүп салгандан кийин ары кечтердин тобу дагы бул нерседен баш тартып Уоллестин айласы кетти окшойт. Ушул жерде айта кетүүчү нерсе, буга чейин ары кечтер деген топ пайда болуп, алар мамлекеттин тынчтыгын сактап өзүнчө уюм болуп, эч кимге баш дагы ийчү эмес экен. Клей көрсө ошол топто иштеп азыр эмне көргөсүндө жүргөн болчу. Анда Уоллес башка аргасы жок экенин түшүнүп, өзү менен иштеп жүргөн мурдагы адамдарын топтоп, Клейди көрсөтүп, бул адам ары кечтердин бири болчу. Ал азыр өзүнө жаңы бир тапшырма коюп, ошону аткарып жүрөт. Бирок силер канчалык күчтүү болсоңор да аны эч качан жеңе албайсыңар. Ошондуктан топтолуп иштегиле. Чогуу кыймылдасаңар кандайдыр бир мүмкүнчүлүк пайда болор деп адамдарын чогултуп Клейди өлтүргөнгө буйрук берет. Биз бул убакта каарманыбыз кыздын сөмөйүн эмне үчүн кесип алганын түшүнөбүз. Ал сөмөйдүн жардамы менен кыздын атайын даярдалган кеңсесине кирип, ал жерден өзүнө керектүү маалыматтарды жана курал-жарактарды алып алып башка унаа менен чыгып кетет. Бул убакта Верона менен Уайли башчысынын алдында сүйлөп берип жатышкан. Анда Верона ары кечтер жөнүндө сөз баштаса, башчысы сөзүн бөлүп эмнегедир ал жөнүндө уккусу келбей койду. Верона сөзүн улантып, биз Nine Star деген ишкана жөнүндө билдик. Клей жардырып жиберген колл-центрди ошол Nine Star башкарчу. Демек Клей ошол жака келиши мүмкүн. Бизге жоокерлер керек. Ошол жака жоокерлерди жөнөтөлү десе, башчысы макулдугун берет. Ошентип жанагы Nine Star'дын алдында жоокерлер даярданып жатса, Клей алардын жанына келип алат. Ал жоокерлер менен сүйлөшүп, мен бул жака кантип кирсем деп ойлонуп жатам. Бирок силер мага тоскоолдук кылат окшойсуңар деп эле алардын баардыгы менен мушташа баштап, көздү жумуп ачкыч чагында аларды уртокмо калат дагы ичкериге кирип кетет. Көрсө ал жерде дагы буга чейинкидей адамдарды алдап акчасын ала турган колл-центр бар экен. Анда Клей өзүнүн ишин баштап калса, ал жерге кара кийим кийинген эле куралчан адамдар келип калат. Булар Деректин атасы Уоллес жөнөткөн адамдар экен. Алар келип эле Клейди аткылай баштаса, каарманыбыз качып жөнөйт. Бирок алар Уоллес айткандай чогуу барып алып каарманыбызды көптөсө дагы такыр эле алдары жетпей койду. Бул убакта ал жерге тартип сактоочулар келип, Верона менен Уайли дагы имаратка кире баштайт. Алар лифт менен түшүп өлүп калган кара кийимчендерди көрүп, кой тынчырак эле тепкич менен чыгалычы деп жөнөп кетишет. Бул убакта каарманыбыз колл-центрдин башчысын кармап алып аны коркутуп жаткан. Силердин башчыңар ким? Сен бул жерде жөн эле пешка экениңди түшүнүп турам. Ошондуктан башчыңды айт деп эле аны степлер менен кыйнай баштаса, Деректин сүрөтүн көрсөтөт. Анда Клей кээ бир учурда аарлардын маткасын алмаштырбасаң, аарлардын үйүрү бузулуп, алар жакшы бал бербей калышы мүмкүн. Демек мен ошол нерсени кылышым керек деп айтат. Биз мындан соң Дерек менен Уоллестин сүйлөшүп жатып, экөөнүн тең аргасы кеткендигин түшүнөбүз. Анда Дерек апасына коңгуроо кылып, мен сизге жакында барамын. Көптөн бери көрүшө эле келек, көрүшөлү деп айтат. Биз ушул жерде түшүнгөндөй Деректин апасы өлкө башчысы, президент экен. Элибизде балык башынан сасыйт деген сөз бар. Бул сөз тасмага так эле туура келди окшойт. Бул убакта эки каарманыбыз башчысына маалымат берип жатышкан. Алар биз Клейдин багытын түшүндүк. Ал жакында өлкө башчысын жок
жоп кылышы мүмкүн. Анткени буга чейин биз билген колл-центрлерди иштеткен Nine Star ишканасы өлкө башчысына тиешелүү United Data Group ишканасына барып такалат экен. Ошондуктан биз өлкө башчысын коргошубуз керексе, башчысы макул аракетиңерди кыла бергиле дейт. Бул убакта Дерек, Уоллес жана өлкө башчысы Джессика үчөө тең бир жерге топтолуп калып, ал жерге жоокерлерди болушунча алып келишип Верона менен Уайли дагы жетип келет. Бирок каарманыбыз үчүн ал жака кириш деле көп деле оорчулук туудурган жок. Ал жер астындагы түтүкчө менен келип кирип бара жаткан унаанын алдына жабышып, алдын текшерген адамды жок кылып ордуна коюп эле алмашкан бойдон кирип кетти. Биз эне баланын сөзүнөн Деректин атасы болгон Уоллес анын өгөй атасы экенин түшүнөбүз. Анан да Уоллес ал жерге жоокерлеринен сырткары бир түшүнүксүз адамдарды алып келе баштайт. Анда Клей перевозчик тасмасын эстеп кетти байтур өтө бир саркеш костюм шумун кийип эле чыга келет. Көрсө бул убакта ал жерге коноктор келип кече дагы башталып калган экен. Анда Верона Клейди байкап калып анын артынан жөнөп, жоокерлер дагы Уоллестин адамдары дагы каарманыбызды кармап алышты. Бирок Клей мындай учурга дагы даяр эле. Ал буга чейин унаага жармаштырып койгон жарылуучу затты жардырып жиберип, элдин баары алаксып калганда качып кетип, Клейдин келип калганын түшүнгөн Дерек менен апасы Джессика ызы чууга түшө баштайт. Көрсө өлкө башчысы Деректин кылып жүргөн ишинин баардыгын билчү эмес экен. Анда Дерек актанып, сенин шайлооңо акчаларды мен таап бердим го. Мен аракет кылбасам сен шайлоодон өтпөй калмаксың десе, Джессиканын дагы жини келип, биздин адал акча тапкан эле ишканабыз бар эле го. Сен баардыгын быт-чытын чыгарып аралаштырган турбайсыңбы? Деги кандай бала болуп чоңойгонсуң? Бул келе жаткан ары кечке эми өзүң бардыгына жооп бересиң. Мен элге бардык чындыкты айтамын. Алар жакшы көрсө да, жаман көрсө дагы арга жок. Эми маселеңди өзүң чеч деп жаткан кезде Клейдин аларга жакындагандан жакындап бара жатканын көрөбүз. Бир кезде Уоллестин адамдарынын бири анын жолунан чыгып мушташа баштайт. Ал Клейге сен жөнөкөй эле адам экенсиң го, баардыгы эле сенен коркуп жатышат. Менин деле эки колум эки бутум барда деп эле мушташканын уланта баштаган кезде Клей аны өлтүрүп салганда гана жөнөкөй адам эмес экенин түшүнүп калды окшойт. Мындан соң Уоллес келип аны сөз менен токтотконго аракет кылды. Бирок каарманыбыз анын колун сындыра кайрып салат да эшикти жардырып жиберет. Жүрөгү түшүп калган Дерек тапанчаны алып алат да апасынын артынан жашынып алат. Бир кезде ал жерге Верона менен Уайли дагы жетишип келип калып, бир аз ойлонуп калган каарманыбыз терезеден ысык көл тарапты карап Веронага эми чечим сенден деп Деректи атып өлтүрүп салды. Ал мындан соң терезеден секирип качып бара жаткан жерден Веронаны көрүп бирок атпай коет. Көрсө каарманыбыздын башынан эле ишмерчеми ушундай экен эле. Ал көлдүн жанына барат дагы сууда кийүүчү кийимдерин кийип андан нары качып кетти. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгып калды. Тасма жакса мыкты белгисин басып, анан дагы кошуна колоң дос жар, тууган тушкан дегиле кимди таанысаңыз баардыгы менен каналыбыз тууралуу бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Анткени каналыбыз өскөн сайын мындан дагы кызыктуу тасмалар чыгып, жашооңуздарга бир аз болсо да кызыктуу мүнөттөрдү тартуулаганга аракетибизди кыла бермекпиз. Андыктан достор, кийинки тасмада көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, кошуналарыбыз менен ар дайым мамилебизди бекем кылалы.